Анда мезе биз өзүбүздүн аңгемебизди кайрадан улантсак, бүгүн биз Ооз-2 тарых Кыргыздын оозундагы макал лакаптар жана кошок тууралуу кенен маек курмакчыбыз. Анткени бул биздин элибизде сиңип калган, колдонуп жүргөн, биздин элибизде жашап келе жаткан, биздин колдонуп аткан сөздөрүбүз. Ошон үчүн ошого көңүл бурсак, кайрадан четинен баштай берсек, Айтбек, сенин ойлоруң, ушуга көз караштарың? Ооз-2 тарых деп атканда кошоктордон баштагым келип атат да. Мен жакында деген Кошоктор деген китеп окудум да. Анын башкы редактору Чыңгыз Айтматов атабыз экен да. Аны түзгөндөр башкача экен, башкы редактор. Ана ошо Кошокторду окусам, айтат да, Манас эпосы Кошоктон жаралган деп. Манас эпосучу. Тиги ошол жанакы Ырамандын ырчы уулу жана Жайсаң, Токтогул ырчылардын баягы ошондон жаралган дейт да. Тиги Семетийди болсо Каныкейди баягы Кошогу деп. Ана ошондой эле баягы поэма барбы, кыргыз Кара Кулботом, ал дагы ошол Кошоктон жаралган. Кошоктон жаралган Ооз-2 чыгармалар кыргыздарда көп экен да. Анан Кошокту карап көрсөк, бул Библияда дагы бар да. Мисалы, Арунду, Мусаны баягы каза болгондо 30 күндөп жоктоп ыйлап Кошок менен узатканда сөөгүчү. Дөйт пайгамбарды эле карап көрсөк, ал дагы баягы билесиңер, Шаул менен тиги баласы Жанатан согушта каза болгондо аларды жоктоп, кадимкидей эле Кошок кошкон да. Ошо сөздөрүн окусак Библиядан. Анан мунун баарын карасаң, ошол Кошок баягы ыйык жазууда Кошок, анан кыргыздын Кошок кошкон салты, ушулардын баардыгын көрүп туруп, бул дагы бир белги да, баягы кыргыздар Библияны билгенин, ошо Кошок ошол жактан алынганычы. Кошок боюнча. Анан Кошок боюнча деген кыргыздын баягы сөөгүн койгондо дагы негизи ошол Кошок түзүптүр да, баягы Кошок кошупчу. Анан бул көбүнчө азыр баягы Кошок кошкондо, мисалы, исламдагылар, мусулмандагылар баягы Кошок кошпогулу, өкүлбөгүлү деп анан алардын ооздорун жаап коюп, анан өзүнүн баягы даватын айтып, сөзүн айтып ушинтип атпайбы? Негизи кыргыздарда бул сөөктү коюуда, адамды баягы ар күнү узатаарда бул Кошок өтө маанилүү ролду ойночу экен да. Анткени ошол Кошок аркылуу баягы ал адамдын тирүү кезиндеги эмгегин, кандай адам экенин, анын эрдиктерин таңазалап, ушул аркылуу мындай Ооз-2 чыгарма ыр чыгарып, анан эл дагы ошо Кошокту угуу үчүн келчү экен да, мындай укчу экен. Угуп, анан ошол аркылуу ал киши мындай экен деп Кошок менен узатылчу экен, эң маанилүүсүчү. Менин түшүнгөнүм боюнча кыргыз элинин эзелтен бери келе жаткан бул бирден бир салты, Ооз-2 тарыхы болуп кала берген. Анткени мен азыр сен айтып атсаң ой жүгүртүп, ушул алыстан келген кишилер бар, ал кишини урматтаган кишилер бар, кайтыш болгон. Анан ал кишинин иштерин көп билбейт, эмне кылгандарын көп билбейт, бирок аябай жакшы, чоң мындай бир жумуштарды кылганын билет. Анан ошол Кошок аркылуу ошол адамдын эмгектерин, иштерин, жакшылыктарын, элге кылган жакшылыктарын, жакшылык иштерин ошону түшүнүп, билип, анан узатышкан турбайбы? Кошоктун мааниси ушул турбайбы? Бул жөн эле чачын жулуп, анан топурак чачып өкүрүү эмес. Бул Ооз-2 чыгарма, ушул аркылуу деген бул Кошок булга деген ошол адамдын жашоосундагы кылган иштерин ошол Кошок аркылуу баягы айтат да, анын жакындары, может балдары же аялы. Муну Кошокту деген кыргызда азыр көбүнчө аялдар эле окуйт дегенди түшүнүк бар эмес, бирок негизи муну Кошокту эркектер деле окучу экен да. Мындайча айтканда, ошол окубай эле муну ыйлайт да. Мен айтып коеюн да, сөзүңүзгө аралчы. Окуйт дегенди баягы. Мен чоң атам өлгөндө, мен аны атайын окуйун деп айткан жокмун. Өкүрүп ыйлап аттым, ачык айтайын. Өкүрүп ыйлатсам аркамда топур айыл туруптур, отур дейт. Сен антип ыйлаба дейт. Мен атайын ыйламак белем. Мен чоң атамды мен аябай жакшы көрчүмүн. Көздөн жаштар бурчактап төгүлүп өкүрүп атты. Анан кийин мен карадым. Азыр кээ бир жерлерде салт чыгып атпайбы? Кээ бир диний кишилер, өтө берилген ашыкча радикал кишилер ыйлабашыңар керек бул дин боюнча деп. Мен билбейм. Мына мен ачык айтып коеюн. Антип жасалма болуп эмне керек бар? Ыйлабасаң да ичиңде бугун калып жаман болушу да мүмкүн. Бирок эмнегедир бу араб элин жамандабайм, бирок араб элине Кудай
батасын берген. Алар Ибраимдин балдары. Ал силерден төрөлөр чыгат деп айткан. Действительно алар арабтар азыр чоң мамлекеттер бар, бай мамлекеттер. Бирок эмнегедир кыргыздын өкүрүп бакырып ыйлаганы могул Тоурат китебинде. Тоурат китебинде жазылган да. Анткени Жакып өлгөндө Египетте. Аларды ээрчитип келип бир жерге келип өкүргөндө дейт. Канча күн өкүргөн экен, өкүрүгү бир нече чакырым жерге угулуп турду дейт. Ошентип тегерегиндеги жашаган адамдар, элдер уккан деп жазылып турат. Үйүнө чейин жеткен. Үйүнө чейин аябай. Кыргыздар мен билбейм, жаш кезде биз өтө катуу өкүрүп ыйлаган. Мен чоң энем өлгөндө өкүрүп жерди тыртып, мен атайын эмес, мындай жасалым эмес, чындап эле өкүрүп ыйлагам. Ошондой кыл деп айткан да мага да, өкүрүп ыйла. Анан мен чоң атам дайым мынтип айтчу. Мен өлгөндөн кийин силер өкүрүп берсеңер эле болду депчи. Көрдүңбү? Азыркы салтка каршы чыгып, азыркы жаңы чыгарып аткан салт. Эң маанилүү Кересин аткарган экенсиң. Кересин аткарып эле мен өзүм күйүтүмөн ыйлап атпаймынбы? Мен оюмча, мен түшүнгөнүм боюнча бүгүнкү ошол бизди көрүп аткан телекөрүүчүлөрдүн ойлору экиге бөлүнүп атат. Бүгүн биздин учурдагы мыйзамга булардын айткандары туура келбей жатат. Анткени бияктагы мыйзам чыгаргандар өкүрбөгүлө, мындай эле унчукпай эле оозуңарды жаап эле, барып эле анан көмүп койгула деп. А биздин буяктагы студияда конокторубуз өкүрүш керек деп менин жекече көз карашым, бул менин жекече көз карашым. Анткени мен дагы 3 жыл мурун атамды узаттым. Ошондо ичиме мукактанып, көзүмөн жаш чыкты. Анан мен 1 саатка жакын ыйладым, анткени бул менин атам, жалгыз. Мен ушул өмүр бою ушул атамдын колунда чоңойгом, баккан ал мени. Анан мен аябай ыйлап, мукактанып, мен чачым жулган жокмун, кошок айткан жокмун, бирок атамды ошол моюнча узаттым. Мен ички сезимим бар, мен тирүү адаммын. Анан мен ичимдеги тирүүлүгүмдү, сагынычымды ушул көз жаш менен ошентип жанында отуруп алып, боз үйдүн ичине кирип алып ошентип чыгардым. Ошон үчүн биз эркин адам болгондуктан, эгерде кошоктун туура көз карашын түшүнсөк, бул адамдардын өмүр баянын айтып, анан адамды башка адамдарга жеткизип, анан узатууда эч кандай туура эмес жок экенин мен көрүп атам. Марат, Китепте бир китеп бар, кошок китеп. Бул деген жанагы Иеремиянын кошогу дейт. Кудус деген шаар, Иерусалим шаар кыйраганда бир 4-5 барак жазылган. Боздоп ыйлаганда сен шаар ушинтип айтса болбодуң, мына эми күл болуп отурасың деп чачтарын жулуп, күлдөрдүн эметип, беттерин титип. Бул кыргызчалыкта да бар. бул пайгамбарлар китебинде Негизи бар кыргызчалыкта. Ал азыр мен айткым келип аткан эме болуп атат. Эң маанилүүсү ал учурда ал жерге деген баягы акыл айтканы эмес, же Кудай сөзүн айтканы эмес, сөөк койдочу эң негизи кошокко аябай маани берилген. Ошол жерден баягы кошокту уккан, ошол жерден аза күткөн, боз үйдүн тегерегине келип алып, ошо аялдардын кошогун угуп алып, ал кандай кичиккенин баамдаган, ушинтип, ошондуктан мурунку биздин ата бабаларыбыз мен өлгөндө кошок ким кошот дегендей кылып, кошокко аябай переживать этишкен да. Анткени өлгөндөн кийин ал кошок бул мындай да жакшы да, бул жакшы адам болууга дагы түрткү берген да бул. Анткени баягы жакшы адам, жаман адам болсоң сени кантип жакшы кошот, чын жүрөгүң мененчи. Анан жакшы адам болсоң, элге кызмат кылсаң, батырлык кылсаң, анан тияктан сенин атыңа ошондо даражаң көтөрүлөт да. Ошондуктан кошок аябай маанилүү болчу да. Менин азыр силердин айтып атканыңардан бир нерсени түшүнүп атам. Көпчүлүк ушул кара адамдардын бүгүн оозторунан уга алабыз. Мен үчүн өкүрүп койсоң, мен үчүн ыйласаң, мага ыйлагыла, балдарыңар менен ыйлагыла деген, мен дагы атам ошондой айткан. 80ге келип көз жумду. Ошондо айтканда силер мен үчүн ыйлап бергиле, балдарымсыңар мен деп. Мен анын маанисин анда ал убакта түшүнгөн эмесмин. Азыр мен түшүнүп атам, бул эзелтен ата бабалардан келе жаткан ошол адамдын жашоо өмүр баянын айткан нерсе турбайбы бул кошок деген. А кыргыздарда муну туура эмес көрбөш керек. Туура эмес дагы кылбаш керек. Жөн эле чачын жулуп, ошол салт катары ушуну кылыш керек деп эле, ошол билбесе дагы, түшүнбөсө дагы жөн эле өкүрүп бакырып мындай кылган бул туура эмес деп. Азыр молдокелер дагы ушу өлүп чыккан жерге барып, өкүрбөгүлө, кошок кошпогула деп аяктан баягы же башка убакыт же башка жер таппай калган ошол жерден алар дават айтып атышпайбы?
баягы мындайча айтканда кыргыз салтын бузуп атышат да. Мен бирөө өлсө антип келсе жактырбайт болчумун. Анткени мен деген күйүп ыйлап атсам антип келсе адамгерчиликке да жатпайт да. Бул негизи бирок молдокелерге мындай жаман айтпайын. Негизи адам болгондон кийин адам болот. Кайгырабыз, өкүрөбүз, кыйналабыз. Аны чогуу бөлүшүш керек. Адам эле болуп калыш керек. Кудай сөзүндө айтып атпайбы биздечи мына. Кайгыргандар менен кайгыргыла, ыйлагандар менен ыйлагыла. Кубангандар менен кубангыла дейт.